Сен өзгөр билгендей өткөндөгү токмокто болгон окуя боюнча карыя өзү бүгүн өзүнүн кайрылуу сөздөрүн бар эле деп бизге кайрылды. Ошо айтчу сөздөрүм бар эле деп. Анан ошол себептен карыя өзү бияка келип силерди да чакырып өз сөзүн айтсын деген ушуну уюштурдук. Келиңиздер өзүңүз ошо сөзүңүздү айтып эмне айтайын дедиңиз, оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Эме боюнча айтып кетсеңиз, жана кармалбадыбы? Кармалгандан бир ооз. Бул боюнча да айта кетсек, ушул карыянын акчасы уурдап кеткен жаран кармалган. Буга чейин да ушу маалымат бердик эле, ал киши кармалгандан анан камалып, туугандары өзү ошо келтирген чыгымды толук төлөп берели деп төлөп беришкен. Ал төлөп берилген материалдык чыгым ошо карыянын өзүнө берилген. Анан карыя ошо берилген акчаны мен кайрымдуулукка жумшайт элем деп ошо өзү кайрылып өз сөздөрүн айтайын деди эле. Ошо боюнча чогулуп отурабыз. Петличкаларды коюп берип койсуңар. Петличка коюп. Кымбаттуу эл журтум, мен 15-ci базарга бардым элем, 15-нде. Токмоктун базарына. Токмоктун базарынан акчамды алдырып жибердим элем ууруга. Анан кийин эл менин өйүмдү көрүп кайрымдуулук кылышты. Ошол жерден эле бир жарым саатка, бир 20 мүнөткө жетпей эле чогултуп, жылкыны сатып, анан машинеге салып беришти. 17.000 сом калып калды. Аны кайрымдуулукка берип келдик. Нарыстеге. Анан кийин үйгө келдик. Үйгө келип, эметип отуруп, кайгыланып отуруп, ушул эме Ата эч эметпейбиз. Оскордун Токмоктун эл журтуна кантип кайрылам деп турсам, Орбандан бир киши келди. Ошо киши табабыз, ата, табабыз dedi. Kayırbanız dedi. Anan emişul Tokmoktun bazarga gelgen eline ошол күnkү чоң ыраазычылык билдирем. Аябай чоң ыраазычылык билдирем. Менин кайгымды тең бөлүшкөнгө. Ушул кайта ушул табылган акчаны кайта мен кайрымдуулук кылып ушул нарыстеге берейин деген ниет менен келдим. Эми өчүп коюңуздар. Микрофонду Ойланайындар. Ушу кыргыздын. Азыр. Ушу кыргыздын элине, ана тоомдун менен ушул эки биздин ата журттарыбызга чоң рахмат. Биздин кыргыздардын ушундай кең пейил, ыймандуу, ушундай сонун жигиттерибиз бар экен. Ошол эки 15-ci күнкү Токмоктун базарына келген, ошол жерге соода кылып келген элдерге, кыргыздын эл жүрөк жигиттерине, ушунчалык ыймандуу балдарына мен чоң рахмат, башыбыз тийип эме беребиз. Ыраазычылык кылабыз. Иштерине ийгилик болсун. Ошол эки келген балдардын баарынын үйүндө жакшылыктар көп болсун. Элдин жүгүн көтөргөн ушундай сонун жигиттерибиз калай колхозго калып тынччылык берсин. Эч убакта жамандык көрүшпөсүн айнай. Биздин элибиз мындан да өссүн. Мына казак кыргыз баары таң калгандай биздин элибизге ушунчалык ынтымакта болгонуна 1000 метр рахмат айтабыз айланайында. Эми биздин келген себебибиз ушу эки наристеге жардамыбызды берели деди. Кудай буйруса ошол жигиттер, ошо кыз жигит болуп, эр азамат кыз жигиттерге элдин жүгүн көтөргөн
ушундай сакайып жакшы болуп биздин кыргыздын жакшы кыз жигиттеринен болсун деп ушуларга жардам бергени келдик, айланып кетейин деп. Силердин балдарыңарга дагы Кудай ден соолук берсин, аман эсен болушсун, айыгып кетишсин, ушу менин чалымдай болуп, ушу жашка жетишсин, кыргыз элинин жүгүн көтөргөн жакшы жигит кыздардан болушсун. Биз ошого келдик. Анан арт жагында айланайындар. Биздин ушу иштеген ушу жакшы иштешет экен, биздин органда балдарга да чоң рахмат. Чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Ушу биздин келгенибиз ушул айланып кетейин деп. Эми муну ушу чөнтөктөн жоготун, ушу чөнтөк менен келип кеттик. Чөнтөктөн алдырып дедим. Şundan aldırdım mı? Токтун койбой. Уралган чөнтөк. Ne keyif. Nariste. Nariste olsa Belgile. sakayıp ketsin. Eldin kayrımcılığını menen atasının, apasının, el yurtunun tilegi menen ömürlü, baktılı olup, geleceği gen bolup, Kırgızstın bir ataklı жаштарынан болуп өссүн. Омин. El yurt dostum, Kırgız elinin barlığına uşurek. Emin Ошо эме бербесеңиз, бизде да ошо бир суроо бар. Бул өзүңүз айтып атпайсызбы, кайрымдуулук. Бул тааныш кишилерди кимдер бул? Жок. Биз айтып кетсеңиз ошону. Жок, тааныбайбыз буну. Биз жөн эле интернеттен көрүп эле ошо менен келдик айланайындар. Тааныбайбыз булар ким экенин да билбейбиз биз. Аты жөнүн да билбейбиз булар. Görgön düşünmüş kadar. Ойлошпосун тааныш экенди. Жок. Мен даже каяктык экендерин да билбейм айланайын. Каяктык болосу да. Сокулуктан. Мен жакын эле экен.